Бүгүнкү күндө тамак аштарга түрдүү кошулмалар, химиялык заттар кошулгандыктан адамдардын организмине терс таасирин тийгизип, ооруга чалдыктырган фактылар аз эмес. Экологиялык жактан таза жана табигый жол менен өндүрүлгөн азыктарды колдонуу ар бирибиздин ден соолугубузга кам көрүү болору талашсыз. Негизи эле өлкө жашоочуларын туура тандалган азыктар менен тамактанууга үндөгөн. Экологиялык жактан таза продуктулар менен жасалган тамактарды сунуштаган тамактануучу жайлар да бар. Адамга зыянын тийгизүүчү азыктардан четтетип, пайдалуу азыктар менен элди тейлеп келгендердин катарында Кубанычбек да бар. Негизи ал продуктуларга көп кирет. Аларды атап кетсем, киноа, лен, льняное масло, жанагындай эле семечканын майдын ордуна льняное масло колдонобуз, оливковое масло колдонобуз. Анан Индиядан келген көбүнчө продуктулар куркума, асафетида заменитель чеснок менен пияздын ордуна колдонулчу да. Чеснок менен пияз антибиотик деп организмге көп зыянын тийгизет деп ошонун ордуна асафетида колдонобуз. Организмге зыян деп эсептелген таттуу жана май азыктарын атайы чет өлкөдөн алынып келинген өсүмдүктөр менен алмаштырышып, даамдуу жана пайдалуу тамак аштарды элге жеткирүү негизги максатыбыз дейт каарманыбыз. Негизи биздин кафенин ачуу максаты биздин элге туура тамактанууну үйрөтүү. Негизи эле биз мисалы азыркы продуктулардын баары организмге зыянын тийгизип атпайбы? Кытайдан келип атат, жактан келип атат. Биздин ошол максат фермерлер менен иштетип, ошол продукттун өсүп чыккан эмесинин баарын карайбыз. Только организмге пайдасын тийгизген продуктуларды алып, ошондон тамак жасап, ошону элге туура тамактанууну үйрөтүү максатында ачылган кафе да. Табигый азыктарда витаминдер да өз өлчөмүндө сакталып, иммунитеттин жогорулашына жардам берет. Аны менен катар элдер да учурда туура тамактанууга, экологиялык таза азыктарды колдонууга көнүп башташты дейт. Ар бир эко азыктарды тандоодо анын экологиялык жактан таза экендигин тастыктаган штампынын болушу шарт жана анын курамы өзгөчө роль ойнойт дейт сатуучу. Поэтому нужно очень тщательно смотреть состав продукта. Алгач эле эко продуктуну тандоодо анын курамын карап чыгуу эң маанилүү. Муну менен катар эле химиялык кошулмалары жок туура өндүрүлгөн продуктуларды гана алуу керек. Себеби эко продуктуларды алуу менен сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көргөн болосуз. Продукты, там содержатся различные консерванты вида Е. Тахмина Кенжой кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ, Таң Маанай.